Курманбек Бакиев боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эгер камабасаңар, өткөрүп берели деп жатышат. Президент Садыр Жапаров Беларуста баш калкалап жүргөн мурдагы президент Курманбек Бакиевдин энеси Жаныш Бакиев жана кенже уулу Максим Бакиев Кыргызстанга келсе камакка алынарын айтты. Ал Бакиевдин өзү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Курманбек Бакиев боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эгер камабасаңар, өткөрүп берели деп жатышат. Ячейкаларда канча акча болгон? Максимдин офисинен уурдалып кеткен алтын концентраты жөнүндө сөз болуп жатат. Канча тонна болгон? Апрель-июнь окуялары жана башка иштер боюнча ал кишиден да экинчи тарап катары угуп, иштерди жыйынтыктап койбойлубу? Президент өлкө сыртында жүргөн мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков боюнча да ушундай эле маселе турганын айтты. Андан дагы ТЭЦ музей боюнча сурабайлыбы деген суроо койгон президент Бакиевдердин бийлигине каршы күрөшүп, 2010 жылдагы апрель окуяларында жараат алгандардын айрымдары мурдагы президенттин өлкөгө келишине каршы экенин айтышты. Ошол күнү канча баланын каны кетти, жаны кетти, бекер чыгышкан жок да алар. Биз койбагы бүгүн аман эсен жүрөбүз дегенде, буга менин оюм, мен каршымын. Келбеш керек. Бакиевдер келсе мыйзам чегинде жооп бериш керек, камалыш керек. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Өмүрбек Субаналиев жогорку соттун өкүмү чыккан адамга байланыштуу Беларустун эгемендүү мамлекетке талап койгонго укугу жок деп эсептейт. Белоруссия бизге жанагындай условия койгон, талап койгону туура эмес. Анткени Курманбек Бакиев 30 жылга кесилген киши Верховный сот аркылуу анын жанагы приговору өкүмө күчкө кирген. Ошон үчүн алар экстрадиция кылыш керек эле. А бирок жанагындай камабагыла деп алар айтканга алардын укугу жок. Садыр Жапаров учурунда эгер Бакиев Кыргызстанга келсе дароо камалат деп билдирген. Бакиев жөнүндө келгенде камалат деп айтпаганы туура эмес. Мындан 3 жыл мурун Дубайга жолуккандан кийин келип кабарда интервью берип айткан камалат деген. Ошо сөзүндө туруш керек. Анткени ал кылмышкер да. Соттун чечими бар да. Алып келгенге акысы жок да. Алып келип камаш керек. Ошого акысы бар. Анан алып келип сүйлөшүп акысы жок. Өткөн аптанын соңунда социалдык түйүндөрдө Максим Бакиев Кыргызстанга учуп келди деген маалымат тараган. Аны чет өлкөгө күч менен чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темиров жеке булактарына таянып, Фейсбуктагы баракчасына жазып чыккан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал маалыматты четке каккан. Президент Жапаров да соңку маегинде мындай кабарларды жалганга чыгарып, Максим Бакиев менен Жаныш Бакиевке чыккан өкүм